Бишкек шаарындагы жаңы бүткөн кабаттуу үйдүн айрым жашоочулары турак жайдын сапатына нааразы болушууда. Алар жаңы үйгө киргенине 3 жыл болбой жатып, дубалдардан жарака кетип жатканын айтышат. Жашоочулардын нааразычылыгы курулуш компания менен курулуштун сапатына жооп берген мамлекеттик мекеменин пикирин кабарчыбыз Бурулай Пусурманкулова угуп келди. Транцити деп аталган бул короодогу үйчү 2014-жылы курулган. 2015-жылдан баштап алгачкы жашоочулар жашап башташкан. Бирок 3 жыл убакыт өткөнүнө карабай, мында жашагандар өз үйүн тастыктаган документти тиешелүү мамлекеттик органдан алыша элек. Шарапат Байсаева турак жайды курган компания менен үлүш ээси болуп, 2014-жылы 68 чарчы метрлүү 2 бөлмө үйдүн ар бир чарчы метрин $750 деп алдын ала келишим түзгөн. 2015-жылдан бери 4 баласы 80 жаштагы кайненеси менен чогуу турушат. Жаңы кирген үйүнө 3 жыл өтпөй булардын бөлмөсүндө жаракалар пайда болуп, кооптуу абал түзүлгөнүн айтат. Ушул эки үйлөрдүн бардыгы тең жашоого абдан кооптуу деп эсептейм мен. Менен жашаган кошуналарым деле кооптуу деп эсептейт мунучу. Ошондуктан менин төлөп берген акчамды кайрып беришсин деп. Мен башка жерден, балдарыма коопсуз жерден үй алып бергенге аракет кылам. Бул бөлмөнүн дубалындагы жарака 3 жерден кеткен. Жашоочулардын айтуусунда жарака мында жашагандардын башкы көйгөйү эмес. Баргандай деген жыттар чыгып, башыбызды оорутат. Мен мисалы кичинекей балам бар, ал вообще мен тереземди ача албайм ушу. Жайында особенно булар күнү түнү иштешет. Көргөнбүз ушуну. Бирок деген строительный компания деген ушуну салып атканда, ушуну ойлоп, бул биякта адам жашайт, ушуга деген соответствующий момдай расстояние кылышы керек болчу да. Это вентиляция у нас. Вот сюда посмотрите, пожалуйста. Нет, вы глазами посмотрите небо. У нас какая погода, вы сейчас увидите. Ремонт иштери токтоп турган бул биринчи кабаттагы батир Наталья Айымдын уулуна тиешелүү. Мында желдеткичтен асман көрүнөт. Аны жумушчулар байкап калган соң ремонт иштерин токтотушкан. Наталья Филенко желдеткичтен сырткары бөлмөгө күндүн нуру тийбейт деп нааразы болгонун билдирди. Нам показали вот совершенно красивый макет. Курулуш компания жардама бергенде укмуштуудай турак жай комплекси болот деп ишендиришкен. Макети да сонун болчу, баасы да ыңгайлуу. Бирок үйдү алганда такыр башкача болду. Архитектуралык, санитардык, өрт коопсуздугуна жооп бербейт. Желдеткичтин ордунан асмандан чымчык түшөт. Наразы болгон жашоочулар үч үйдүн тең кире бериши тар, тепкичтеринин кафелдери сынып, лифт дагы ыңгайсыз экенин айтышты. Буяка деген инвалидный коляска батыш керек. Ошондо деген бүт соблюдение болгон эмес. 9 кабаттуу 3 үйдө 330 батир бар. Курулуш компаниянын өкүлдөрү нааразы болгон 10 гана үй бүлө. Калгандары баарына ыраазы. Ал эмес жашоочулардын тынчтыгын бузуп жатат деп 10 адамдын үстүнөн президентке, премьер-министрге, башкы прокурорго жана сотторго ачык кат жолдошконун билдиришти. Ал эми арыздангандардын айрымдары менен сүйлөшүүгө барып, тынчтык келишимин түзгөн кагазын да көрсөтүштү. Анткени алар көптөн бери акчаны төлөй элек болушчу. 3 жыл срок берип, предварительный договор купли-продажи менен алышкан. 3 жылдан бери акчаны төлөшпөй, аякта жашап жүрүшкөн. Биздин компания менен, ал Филенко менен тынчтык келишими түзүлгөн. Ал айткан, что эч кандай бизге претензиясы жок, баары менен макул. Мамлекеттик экотехинспекция курулуш аяктаган 3 үйдү кабыл алган. 3 тамдын барлык каркас деп коебуз, эми тирөөчү негизги конструкциялары, ограждающий конструкция деп коет, кровлясы, негизги этаптардын бардыгы долбоор менен курулган. Архитектура жана курулуш агенттиги берген уруксаат боюнча мында 10 үйдөн турган турак жай комплекси болуп, дагы 7 үй курулат. Нааразы болгон жашоочулар болсо курулуштун сапатына байланыштуу жогорку кеңешке, тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылышкан. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Бурулай Пусурманкулова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал.